Бекем үй бүлө, албетте бул бекем мамлекет. Андыктан биздин үлгүлүү үй бүлө долбооруна кош келипсиздер. Кол чабуулар. Мына ошентип биз күткөн жарым финал келип отурат. Жарым финалда 4 үй бүлө жылдыздар, 4 үй бүлө эл ичинен тандалган түгөйлөр болчу. Аларды биз чучугулак тартып 2-2ден аралаштырдык. 2 түгөй жылыз, 2 түгөй карапайым элдин ичинен тандалган түгөйлөр болуп отурат. Буга чейинки жарым финалдагы 4 түгөйлөрдүн арасында оюн тандалып өттү. Азыр болсо жарым финалдык беттештеги 4 түгөй кайрадан ат салышып жатат. Бул финалда, жарым финалда сол жагымда автоунаанын ачкычы, ал эми оң жагымда Кут курулуш компаниясынан үйдүн ачкычы турат. Дал ушул үйдүн ачкычын жана автоунаанын ачкычын кайсыл үй бүлө утат, аны биз бирге көрөбүз. Андыктан дароо эле урушта туруш жок демекчи, биринчи оюнду баштамакчыбыз. Кол чабуулар. Мына ошентип урматтуу деле көрүүчүлөр, биринчи оюндун шарты менен тааныштырып өтөлү. Азыркы учурда аялы менен күйөөсү биргелешип, жашоодогу болгон бардык кыйынчылыктарды, бардык түйшүктөрдү бирге көтөрөбүз деп үйлөнүп жатканда убадалашкан. Дал ошол бирге көтөрөбүз деген түйшүктөрдү азыр биз баштарынан салып бермекчибиз. Оюндун эрежеси боюнча алдыда турган курулуш материалдан турган трубаны өйдө көтөрөсүздөр. Экөөңүздөр бир колдон, аял бир кол менен, күйөөсү бир кол менен көтөрүп турат. Колду ичине салмай жок, экинчи кол менен жардам бермей жок. Эгерде экинчи кол менен жардам бере турган болсоңуздар, анда ошол үй бүлө автоматтык түрдө утулат. Кайсыл үй бүлө эң акыркы болуп колунда трубасы калып калса, ошол үй бүлө бери упайды илип кетет. Жана ошондой эле буга чейинкисинде биз 2 кол менен карматканбыз. Анда убакыт аябай 1 сааттан ашык кармап турушту. Азыр биз орлотуп коюлдук. Бирок барыңыздарга төртөөңүздөргө бирдей эле эреже. Ошондуктан адилеттүү болот. Дагы бир эрежеси болсо, аялы биринчи түшүрүүсө же күйөөсү биринчи түшүрүүсө дагы, кайсыл тарап биринчи кыйшайып кете турган болсо дагы, ошол үй бүлө автоматтык түрдө оюндан чыгат. Түшүндүңүздөр, Бирден колдон кармайсыз. Азыр колго алып алыңыздар. Колдун ичине салбай, акырын өйдө көтөрүп аласыздар, 1, 2, башталды. Мына бир кол менен көтөрөбүз. Экинчи кол менен жардам бермей жок. Анан баштан ылдый түшүрмө жок. Кайсыл жак баштан ылдый түшүп кетсе эле, автоматтык түрдө ошол үй бүлө оюндан чыгат. Себеби дегенде биз буга чейин көрдүк. Буга чейинки сиздерге чейинки жарым финалга катышкан үй бүлөлөрдү биз 2 колдоп көтөрткөнбүз. Алар 1,5 сааттан ашык турушту. Атаандаштык аябай катуу болду. Ошондуктан биз азыр убакытты өнүмдөш үчүн 1 колдон эле карматып койдук. Алар 1 сааттан ашык түрдө өзлөрүнө эле кыйын болду да, чарчашты. А сиздер 1 колдоп турасыздар, кыска убакыт турасыздар, зато энергияны өзүңүздөргө сактап каласыздар. Экөөңүздөр үйлөнгөнүңүздөр канча убакыт болду эле? 8 айдан ашып калды. 9 ай болуп калды. Мына биргеликте жашоонун кыйынчылыктарын көрүп атасыздар. Акырын башталды окшойт. Биринчи эле мына үлгүлүү үй бүлө долбоорунан башталды окшойт. Ой, тилекке каршы келиңиздер. Отуруңуздар диванга. Силерди эс алдыралы. Анын үстүндө колго чачап кетсе оң кол алмаштырып керек жок, жок. Кол алмаштырып керек жок. 1 кол менен да. Кандайсыздар? Силердин үй бүлө жакшы эле? Жакшы эле жүрөсүңөрбү? Өткөндө силердин видео чыккандан бери силерди элдер тааный баштадыбы? Суроолор, туугандар арасында телефон чалуулар болуп. Кандай болуп атат? Ар кимдин ою ар кандай экен, кээ бирөө жакшы сөз жазат экен, кээ бирөө комментарийни окуп чыктык да баары. Көбүнчөсү жакшы жазыптыр, анын арасында да жакшы түшүнбөгөн же болбосо. Кээ бирлер баягы өзүлөр билбегенден кийин айтып өтүшөт. Жан бурба. Эл ичинде элек жок дейт. Ошондуктан кээде кээ бир адамдар билбей эле айтып өтөт. Өз көзү менен баягы мен уккандан бир көргөн дейт да, өз башынан өткөрүп көрмөйүнчө ал адамдын акыбалына кириш кыйын. Ошондуктан анча-мынча нерселер көңүл бурбай эле коюңуздар. Энеңизгиси ортоңурда дагы мындай бул оюнга даярданып келүүгө, стратегия түзүп келүүгө мындай шарт болдубу? Сүйлөшкөндөр? Шарт деле болбойт. Эртең мен жумушка кетем. Сенчен баланы сайтка алып барып койлам. Көп кечинде келип көп көрүшпөйт экенсиздер да. Мына көрдүңөрбү? Үй бүлө долбоорунан бирге канча көрүшкөнгө мүмкүнчүлүк болуп калды. Өйдө кыласың. Кандайсыңар? Ошондой талап экен да. Бул оюнга даярдык кандай болуп келди жарым финалга? Баягыдай эле. Жакшы элеби? Баягыдан жакшыраак болуш керек го? Баягы жакшы эле келгенбиз. Жакшы. Бул оюнда уткан үй бүлө биринчи квартира үчүн ат салышат. Ошондуктан биринчи орун алганга аракет кылыңыздар, Силердин үй бүлө кандай, жакшы эле? Интернетке чыгып болбойсуңар.
Туугандар жазып атышат. Эмне деп комментарий берип атышат туугандар. Сиз да ютуба деп тийишип атышат туугандарымды окуйм. Мындай кеңеш айткандар болот ал. Эмкиле, минкиле, тинкиле деп. Я. Болот атат. Туугандардын арасында. Ар кандай. Сөзгө алак сабайын деп атат да. Кыскале жооп. Мишетпен атып, ар кандай дегенде болуп калды. Өйдөрөп кетирөбүз. Сен бутмой жок. Баштан ылдый түштү эле утуласың. Браво, сен браво. Чыдагыла. Биргелешип жашоонун түйшүгүн тартуу деген ушул. Өйдөрөп кетирөбүз, жони, өйдөрөк. Буга боюн жеткизип тең болду, мындай эле уклон болсо деле болот, эчтеке болбойт. Аз калды. О, бул оюнда эптеп кичине бири-бирине салыштырмалуу көбүрөөк чыдап койсоң эле бүттү. Азыр көрдүңөр, эс алып жыргап жүз топто отурасың. Я сейчас упаду, Жан. Ар бир оюн, ар бир упай алтынга тете, жакшылап аракет кылыңыздар. Өйдө көтөрүшкө ала жок, оюн эрежеси ушундай. Айла жок, оюн шарты ушул экен. Ыйласаң да, сыздасаң да. Адамдан амал качып кутулбайт деген ушул. Адамдар амал таба берет. Мындайга каштан, тинеге каштан. Аз бүткөдөн кийин колду көтөрүп койгум келип атат. Кандай амал келип атабы? Сен кеченкилер жырга эки кол менен көтөрүшүп, анан аялдар менен күйөөлөр кезектешип атты эле. Өйдөрүп көтөрөсүң, башка таймай жок. Сен жаман кыйналып атасың. Да. Канча минут чыдайсыз примерно? Болжолдон канча минут чыдайсыз? Аканчасы да эс коде. Картира берип атыпчы. Картира буга келип калды жечи. Картплата берип атыппы? Анча чыдаш керек анда. Картплата бергиңер келбесе өйдөрүп көтөрүп эле калды. Чыдагыла. Жан, не двигайся. Канча минут чыдайсыз дейсиңер? Агу. Последний аракет калсы. Аябай чейин. Код курулуш компаниясынан бизге айтып атышат, болжол менен 52 өйдөрүп көтөрүш, башыңызга тийинип атат. Код курулуш. Ой, тай. Силер отурула, эс алгыла. Менен бештик эмес. Ошентип 2 үй бүлө финалдык беттешке өйдөрүп көтөрөсүң колду. Колду бүкмөй жок, чыканак бүкмөй жок. Код курулуш компаниясы айтып атат. 52 квадраттан өйдө үй беребиз деп атат. Удобно. А что ты не учел это? Өйдөрөк. Я думал, он туда будет смотреть. Код курулуш компаниясы айтып атат. 52 квадраттан өйдөрөк квадрат бергенге аракет кылабыз деп үйдү. Өйдөрөк. Колду чыканак жүрмөй. Буралып кетип барат ушу, кармап калды. Чыканак жүрмөй жок, чыканак тылды бүгүлсө эле азыр утулуп калышы мүмкүн. Ошондон эрежени бузбай жок. Ömür muçatsızıp Ay. Эки үй бүлө, Тариелдин үй бүлөсү менен Азиздин үй бүлөсү биринчи орунга ат салышып квартирага көрүшкөн жатабы же жеңилип туруп автоунаа үчүн көрүшкөнгө жатабы? Кимиси аяғына чейин чыдайт болду экен. Кимиси бир упай дилет болду экен. Азимдерби же Тариелдерби? Тариелдерби же Азимдерби? Я. Мен массаж кылып жатам бери койгула. Восстановление. Жерде кийинки конкурстун бир кыймылчысы бар бул. Караңгылат көз. Булар анткени азыр чачашат да. Чарчап кийинки конкурска алга албай алышы мүмкүн да булар. Көзүм караңгылат. Кыймылдабай келе турсаң берип калсаң. Жо берлексиңер. Микрофон. Аягына чейин. Анке мында болду да жана биринчи оюнда. Башым айланат айдын. Бирөөлөр монт колун көтөрүп аябай айтты.
жай келе жатат. Эс алуу, жаңы жаркын окуялар. Балким смартфонду жаңыртууга кез келдиби? Же чоң гана жаңы нерсени каалайсыңбы? Муну уюштуруу оңой. Каалаган Текна же Infinix смартфонун сатып аласың, же 600 сомдон башталган бөлүп төлөөнү таризде 1000 сом кэшбэкке бол. Кандай гана пайдалуу. Сени Остордун бардык дүкөндөрүнө күтөбүз. Сага смартфон керекпи? Анда сага Остор керек. Мына ошентип урматтуу телекөрүүчүлөр, аябай кызык болгон салгылашууда Тариел менен Чынаранын үй-бүлөсү биринчи упайды илип кетти. Кол чап коюңуздар. Кандайсыздар анан? Жаштарбы? Кош келипсиздер кайрадан жарым финалга. Биз жарым финалга келген үй-бүлөлөрдүн баарын куттуктап атабыз. Азыркы учурда эгерде сиздер ушул жарым финалдык оюндан эле биринчи орун болуп өтүп кетсеңер эле финалга, бүттү, анда силер автоматтык түрдө квартира үчүн күрөшөсүңөр. Эгерде экинчи орун алып калсаңыздар, анда да капаланмаңыздар, анда автоматтык түрдө силер машина үчүн күрөшөсүңөр. Ошондуктан бүгүн биринчи орун алганга аябай аракет кылдыңыздар. Эң негизгиси квартира, андан кийин машина. Ошондуктан болгон күч аракет барын жумшайбыз. Анан азыр жанатан бери күйөөлөрүңөр силерге кыйын болуп атат. Азыр күйөөлөрдөн өч алганга момент келди деп ойлойм. Бир сырадан кайрадан баштап Алтай менен Бактыбектин үй-бүлөсү менен дагы жолу сүйлөшөлү. Кандайсыңар? Сенин. Биринчи оюнга катышып кеткенден бери эмне жаңылыктар болуп атат силерде? Чоң оятабыз. Чоң оятасыздар. Ооба. Канча 8 айлык болуп калдык дедиңерби? 7,5 ай. 7,5 ай, Эми ошого карабастан бүгүн дагы аракет кылгыла, бирок өзүңөрдү өтө кыйнамай жок. Бүгүн күчтүн баарын Бактыбекке салып коюш керек. Ошентейин. Бактыбек кыйналсын. Сиз кыйналып эле коюңуз, Эфирге чыккандан бери туугандар, кошуналар, достор жазып атышабы? Ооба. Эмне деп атышат? Ийгилик каалап атышат. Өтүп кеткенибизге тилек тилеп чыктык бүгүн. Анан бүгүнкү даярданып мында стратегия түзүп келдиңер, кантип жеңебиз, эмне кылабыз? Жок, чынын айтсак, биз эме кылып го, тренировка кылып, машашат го, анткен жокпуз. Бактыбекчи? Сизге мели уруксат, Бактыбек эмне? Үйдө эле жатат, башында бияктан ойноп кеткенден кийин бир сыйра кичине отжиман жасаган, андан кийин чыдап койду, унутуп койду. Мындай эмечи, ортоңуздарда көбүрөөк ойлонуп, сүйлөшүп, пикир алмашып, стратегия түзүү деген ушундай даярдыкка ал жагынан кандай, моралдык жактан убакыт болду? Чынын айтайын, тиленип эле чыктык. Антип эле мындай кылабыз деп план түзгөн жокпуз, чынын эле айтсак. Түшүнүктүү. Кийинки үй-бүлөгө өтөлү, Элизада жана Азим үй-бүлөсү. Кандайсыз, Элизада? Жакшы. Обед кылдыңыздар беле? Ооба. Тамак жакшы, курсактуу жакшы болду калды. Ато биринчи орунда кичине анча-мунча жүрөк түшүрүп койдум. Бир аз кыйналып кеттим. Жакшы, Жакшы. Азыр Азим чыдап атыптыр, Азимдин өзүнүн кандай чыдап эткенин көрөбүз, Ооба. Негизи силер оюнга катышкандан бери эмне жаңылыктар болот силерде? Оюнга катышкандан бери ушул туугандарыбыз, тааныштарыбыз бардыгы. Биз негизи эч кимге деле айткан эмеспиз, бир тууган ата-энелерибизге эле айтканбыз. Анан бардык тааныштарыбыз көрүптүр. Тааныбагандар деле комментарийлерин окуп чыктык. Көп эле бизди колдоп, бизге баягы эме кылышыптыр. Чоң рахмат. Жакшы. Эгерде чоң рахмат. Бул оюнга катышкандан бери мындай Азим экөөңүздөр дагы буга караганда мурдакыга салыштырмалуу ынтымактуураак болуп, билимдүүрөөк болуп деген сыяктуу мындай өзгөрүүлөр байкадыбы, байкалган жокпу же? Андай деле. Байкалды. Кичине мындай даярданып. Буга чейин деле жакшы эле болчубуз. Бул оюнга кичине экөөңөр чоң минтел деген. Кийинкисинде мындай кылалы, тиңдей кылалы деп баягы өзүбүздүн үстүбүздөн иштедик үйдөнчү. Комментарийлерде баягы терс жактары да болду да, кээ бирөө терс жактар, минтип коюптур, тинтип коюптур дегендердин үстүнөн иштейли деп. Жана атактуу, белгилүү адамдарды эми түшүндүк да. Бизде кичине изде болду, изде болуш кандай экенин эми түшүндүк деп койдум. Элге карап изденип калат экенсиң да. Туура. Мындай жоопкерчилик бар да, жоопкерчилик жүрүш керек. Анастора жакшыбы? Жакшы. Утасыздарбы? Буюрса. Квартира же машина? Квартира. Квартира ниет кылып атасыздар, Кийинки үй-бүлө, Айжан менен Жонун үй-бүлөсү кандайсыздар? Жакшы. Бул оюнга даярдык кандай болуп келди? Даярданбай эле келгенбиз. Силер да даярданбай келдиңер? Ооба. Эмне даярданбай келип атасыңар баарыңар? Жоктон мораль менен сүйлөшүп стратегия түзүп келдиңер? Мораль ооба. Утабыз деп келдик, бирибизди. Эмне стратегия түздүңөр? Бири-бирибизди колдоп, жана эле утабыз деп ниет кылып келдик.
аял менен күйөөсү биргеликте иш кылган өтө маанилүү экенин буга чейинки оюндарда көрдүк. Ошондуктан бул оюнда да аябай жакшылап аракет кылгыла. Биз айтып атабыз, эгерде жарым финалдан финалга өтүп кетсеңер, ал жакта физикалык таймаштан тышкары интеллектуалдуу оюн зоктор да болот. Ошондуктан жакшылап ага да аракет кылыңыздар. Биз биринчи бул жарым финалга чейинки оюндардын баары мындай көбүнчө физикалык таймаштарга аракет мындай басым жасалды. Бирок мындан кийинкисилеринде интеллектуалдуу суроо жооптор да болот. Ошолорго да даярданабыз. Анан творческий да конкурстар болот. Финалга ошол жагынан да жакшылап даярданыңыздар. Айжан менен Джонинин үй бүлөсүнө ийгилик каалайбыз. Чынара менен Тарелдин үй бүлөсүнө келип жеттик. Куттуктайбыз, бир упайды алдыңыздар. Силерде эмне жаңылыктар болот? Ошол жаңылык тааныштарыбыздын баары куттуктап, молодцы. Ошо колдоп атышат. Тааныш билиштер айтып атабы, акылдашып айтып. Ай, эмкиде монтуп эле силерди көрдүк, баягыдан минтип калыпсыңар дегендер болду. Айтып атат, кемчиликтерибизди айтып. Оңдогула. Эмне кемчиликтер бар экен? Перед камерой бизди көрбөсөк кичине сүр болду. Ошо сүрдөгөнгөр эме билинип калды деп айтып атат. Ошо комментарийден окуп калдым. Ай, бул артисттердин аялдары кыйын экен, ай, булар тигилерди бактылып өтүп койчудай, экөө бири-биринен туш келип калса деген сыяктуулар болот да. Бирок мындай анча-мынча силер биринчи жолу камерага чыгып кичине тартынып атканыңар эле болбосо, анча-мынча артисттердин аялдарына деле силер жол берип эткенсиңер. Ошондуктан жакшылап аракет кылгыла. Бүгүнкү оюнда атайын биз жарым финалда көрдүңөр аралаштырдык. Ар бир упай алтынга тете деп айттык. Азыр болсо биз кайрадан баягы эле сооданы жүргүзөбүз, аукцион кылабыз. Аукциондо биз мындай кылабыз. Азыр 90 секунданын ичинде күйөөлөрүңүздөр канча жолу штанганы көтөрөт. Бул деген күйөөлөрүңүздөрдүн билектери күчтүүлүгүнө жараша болот. 90 секунданын ичинде штанганы мындай узун штанга болот, ошону эле мындай көтөрүш керек. Канча килограмм болот? 15 килограммдык штангалар экен. Ордунан түз турат, эки кол менен эле мындай көтөрөт. Бул до конца түшүш керек, өйдө до конца көтөрүш керек. 90 секундада канча жолу көтөрөт? 15 килограммдык. Мындай эле эмес, өйдөбү? Жок, ылдый эле. Мындай эле. Төшкө. Чыканакты түздөйт, кайра аяна чейин чыгарат. Ылдыйдан алып келе. 2 секундада бирден көтөрсөң 45 жазасычы. 45 жазса? Ойлонуп калдым. 2 секундада 90 секундан 2-ге бөлүп турулу, 2. Эми ал сиздин күйөөсү жакшы билесиз да. Бакта өзү каскадер, күч бар. Кынап коюн өтпөйм. Бул аны ар бир секундада эле болушу мүмкүн, ооба. Бирок бул 15 килограммдык штанганы көтөрүп келатып, 10 жолу көтөргөндөн кийин чарчай башташы мүмкүн. Андай иш калыш керек, жайлап секундалар жайлай баштайт. Ошондуктан жакшылап соодалашып, аукционду туура кылсаңыздар утасыздар. 30. Туура. Элзада. 32 дейт. 32. Азимдин 3 алып өрлөшүндүк көбөйтүп эле. 32. Айжан. 33. Бирок көтөрөт. Дана кыйын болуп эле мындай көтөр, тиңдей көтөр деп турабы, бизге кыйын болуп аткан. Өзүң көрөсүз. 33. Чынара? 34. Силер бааны өзгөртөсүңөрбү? Соодалашууда. 38. 38. Өз аябай ишенет экен. Өткөндө силерди көтөрүп аяна чейин чыдаган, Силерди көтөрүп аяна чейин 1 сааттан ашык чыдаган Бактыбек кантип 90 секундада 38 жолу көтөрө албайт. 35. 35. Азим дагы 35ке чейин барам дейт. Айжанчы? 33. 33 боюнча. Өзгөртпөйсүң. Жок. 90 секунд. Жетишесиңер? Эмне дейт Жөн? Болот го. 33, Чынара, сизчи? Тарел камакты бүркүп эле жанагытан бери турат, тырышып эле. Булар бир упай алды. Булар утулуп калса деле азыр бир упайды алып берсин дештик эмес. Булар үчөөңөр аябай тырышыңар керек. Сиз канча? Азыр канча болду? 38. Бактыбектер 38 деди. Алтынай. Канча дедиңер силер? Жок. Элзада. Тынышы да керек болот да. 35 эле. 35 боюнча эле силердики. 35, 38, 33. Чынара? 38, 35, 33.
39 кылыр. 39? 39. Ого, мына 40 менен 39 кылып такалды. 90 секундада. 37 кылып коем кичине аз. 37. Жетишпей калат. 37, 36, 35, 40. Силерде 39, 39 кылгансыз? Иә, 36. Ой, 37. Акыркы 3 секундтун ичинде чечимдерди айтып кала. 1, Силерде канча бир 35, 36. 2, Бияк 37. 38. Болду, акыркы чечим. Азыр мен аукционду жабам. Даярсыңарбы? Акыркы чечим. 1, 2, 3. Чечилди. Мындан кийин өзгөртүү болбойт. Ошондуктан акыркы сөзүңөрдү айтасыңар сиз. 38. 38. Алтынайлар 38. 38. Элзада 40. эң акыркы неме? Анда мекин өзгөрлү. Болду, Канча болду? өзгөртсөңөр азыр өзгөртүп алалы. Ошо. Болду, азыр мына өзгөртүп алгандан кийин уже өзгөртүү болбойт. 5 или 40. Элзада канча? 40. 40. Силердики 41, э? Элзада 40. Бакыттар 41. Анда булар да көтөрөт. Айжан 36. 36. 37. Чынара 37. 37. Бирок эме оор эмес экен да. 37. Аяк жагында кичине. Ошо колдору. Ошо менен 41, 40, 36, 37 болду. Өзгөртпөйсүңөр, э? Эми 15 килограмм жеңил эле негизи. Болду? Бүттү. Анда соода бүттү. Колчалар болсун. Азыр күйөөлөрүңөрдү кыйнайбыз. Силерге кыйын болуп аткан күйөөлөр өзүлөрү кандай экен көрөбүз. Азыр 36-дан баштайбыз Айжандан. Мына ошентип бул оюнда Айжан айтып калды. Мен күйөөм 90 секундада 35 жолу 15 килограммдык штанганы жөн эле ойноп эле көтөрүп коет деди. Азыр чогуу санайбыз. Эгерде ишке аша турган болсо, анда акырындан өзүңүздөрдүн тапшырманы аткарган болосуздар. Чогуу санайбыз. Кеттик. 1, 2, колго алабыз штанганы, даярсызбы? 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, Мыналар дальше кыйнап эле коелу. 36 деген сер 36-ны аткардыңар. Кол чабуулар. Тарел менен Чынаранын үй бүлөсү болсо, биз 90 секундданын ичинде 37-ни менин күйөөм жөн эле көтөрүп коет деди. Аны дагы чогуу бирге санайлы. Даярсыз болсоңуз, штанганы алып берсеңиз болот. Кармаңыз. Даярсыздарбы? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, катыраак санайсыз. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Мыналар кыйнап эле коелу, себеби силер 37 деген сер 37-ни аткардыңар. Ал эми Элзада айтат, Азим болсо 40-ты жазайт деген. 90 секундданын ичинде азыр чогуу бирге санайлы. 1, 2, колго штанганы алабыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Все. Болды, қинап ойлай қойыңыз, 40 дегенсіздер. Мына аукционда баға берген дағы өте ушул маниге, ошондуктан силерге рахмат. Ордуңуздарга отура бериңиздер. Азыр болсо Бактыбектин үй бүлөсүн күтөбүз. Ал эми Алтынай айтат, мен күйөөм каскадерда 41-ди чыпалагы менен көтөрүп коет дейт эле. Бирок ошончо да рисковать этпей, башкалар көтөргөндөй эле эреже боюнча көтөрөлү. 90 секундада 41 жолу көтөрүш керексиз. Келиңиз, кармаңыз. Чогуу санайбыз. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Ошентип аукциондун шарты боюнча эң көп упай айткан, эң көп күйөөсүнө ишенген очко боюнча 42-ни жазайт деп Алтынай айткан. 42-ни жазгандыгы үчүн Алтынай менен Бактыбектердин үй бүлөсүнө 1 упай кетти. Кол чабуулар. Кут курулуш компаниясы биз башкы төлөмдү жок кылдык. Бөлүп төлөө системасын 5 жылдан 7 жылга чейин узарттык. Ошону менен бирге процентти да жок кылдык. Кут парк турак жайында болгону 700 квартира бар. 200-ün доктурларга жана мугалимдерге айына 25 000 сомдон төлөп берүү шарты менен бердик. Калган 400 квартираны 30 000-дон 35 000 сомго чейин 5 жылдык бөлүп төлөө максатында бергени турабыз. 7 айдан бери куруп атабыз. 1 жылда куруп бүтөбүз. Кут парк турак жайы дээрлик 10 эле пайыз сатылып бүткөн. Калган 90% сиздер үчүн. Экинчи оюндун жыйынтыгы менен Бактыбектердин үй бүлөсү 1 упай dilip кетти. Ошон менен Бактыбектердин үй бүлөсүндө 1 упай, Тарелдердин үй бүлөсүндө 1 упай. Азыркы кийинки оюнда дагы упайды экөөңүздөрдүн бирөөңүздөр алып кала турган болсо, анда автоматтык түрдө ушул оюндун финалына чыгасыздар. Ал эми азыр болсо Жони, Азим экөөңүздөр аябай аракет кылып, булардын артынан жетип барышыңар керек. Аракет кылабызбы? Себеби биз айтканбыз, Кут курулуш компаниясынан азыр жарым финалга жетип отурасыздар. Биринчи орун алган үй бүлөгө квартира, экинчи орунга салышкан үй бүлө, ат салышкан үй бүлөгө автоунаа, анан 3-4 орунгаларга аларга белектер азыраак. Ошондуктан болгон аракеттин баарын, күч аракеттин баарын ушул жака жумшайбыз. Утканга даярбызбы? Даярбыз. Азыр мунусунда аукциондо аял менен күйөөсү биргелешип кандай чогуу иш жүргүзөт деген сынак. Оюндун шарты өтө жөнөкөй. Азыр столдун үстүнө бөтөлкөлөр коюлат. Бөтөлкөлөрдү пирамида кылып тизиш керек. Эң биринчи 4 бөтөлкө коюлат, андан кийин үстүнө 3 бөтөлкө, анын үстүнө 2 бөтөлкө, анан 1 бөтөлкө жалгыз коюлат дагы. Аял киши, келинчектериңер бир кол менен ошону көтөрүп барыш керек. Биринчи 4 бөтөлкөнү үстүнө тизип алып көтөрүп барып коет. Андан кийин 3 бөтөлкөнү коет, андан кийин 1 бөтөлкөнү, 2 бөтөлкөнү, анан 1 бөтөлкөнү коюп пирамида кылып тизет. Столдун үстүндө топту алып барып силердин колуңарга берет. Жаныңарда толтура топ болот. Биринчи ошол алып келип берип силерге берген топ менен баштайсыңар да, анан калган топторду бияктан алып чыга бересиңер. Ошол пирамиданы чүрүш керек. Ташыма ошондой, баарын бир чүрүш керек. Жолдо баратып, мисалы үчүн келинчек бөтөлкөнү баратып чүрүп алды, кайра баштан келип кайра бөтөлкөнү кайра жаңы алыш керек. Эчтекенинде жаңылбай туура аткаш керек. Алып барып пирамида тизип келип силерге топту берет. Силер топту чаап туруп пирамиданы чүрүш. Баары кулаш керек. Баарын кулаш керек. Канча секунд? Ошону ким канча секундада аткарат? Кайсы үй бүлө канча секундада аткарат? Эми ар кандай, ал силердин урганга жараша. Бир урганда топко бир тийип түшүп калса жакшы. 10 жолу, 100 жолу уруп тийбей калышыңар мүмкүн. Ошондуктан келинчектердин тизип бергени дагы маанилүү, силердин мергенчилигиңер да маанилүү да. Ошонун баарын эске алып туруп, убакытты ушундай алыш керек. Канча дейсиз? Мен 150. 150 секунда, Эң аз секунда кылган утат автоматтык түрдө эгерде аткарса. Бирок аз секунда кылып аткара албай калса, көп секунда менен аткарган үй бүлө дагы утуп кетиши мүмкүн. Ошондуктан бул жакта аялдын тизип бергени, күйөөсүнүн урганы, күйөөсүнүн мергенчилигине жараша
Канча секундада, секундан да кененирээк алыш керек? Ошондо столдун үстүндө канча бутылка болот, ошону баарын улатышыбыз керек жерге, Жерге улатыш керек. Ал жанагы эле столдордо болот, жанагы эле. баклашка урганда эле. Баклашка урганда столдо. Расстояние деле ошондой болот. Расстояние алыстык деле ошондой. Сиз 150 секунд дедиңизби? Эми азыр айтып турайын да. Акцияны баштап коеюн. 200. Болушу мүмкүн. 200 секундда бул канча минут болуп калат? 200 секундда 3 минут нар жакта. 20 секунд болуп калат. 2 секундда бирок 3 минуттан ашык болсо анда көп эле экен, 3 минут 1 секунд болуп калат го. 20 секунд болуп калды. Ошондо 20 секунд болуп. 120. 240. Ойлонор эле. Минута менен эле төпөлөшпөйлү. Жок, минута менен болгондо секундада маанилүү да. 1 минуттун да жакта 60 секунд тура эле ойноп атпайбы. Бияктан 10 секунд разница менен утсаңар деле 10 секунд, 5 секунддук айырмалык менен утсаңар деле жакшы. Жакшылап ойлоңур. Канча секунд болуш керек? 200. Код курулуш компаниясынан автоун 220 секунд. 220 секунд. Бирок эң кыска убакыттын ичинде аткарган үй билип атат. Аны эсине чыгарганыңыз. Просто жанагы топ менен жака тийиш кыйын экен да. Жанагы топпу? Жанагы оюнда, допустим, 15-20 минут чабышты болот. 300 секунд. 300 секунд. Это 5 минут болуп калат. Балким 5 минут болуп калат. Ошондо деген 244 минут болот. Да? 120дан 120дан. Сен кыйналып эле бияктан секунда менен айтып эле билиңер. 300 секунд болуп калат. Бияк 300 деди, бияк 250 деди. 250 болорсун. 220 деңиз, 250. 300, 250. 350. 350. 215. 215, 250, 300. Жок. Канча дедиң? 350. Я силер 250 дедиңерби? Анда 245. 245. 245, 250, 350. Бияктан мыякта болот баары. Тияка апарып жыйнап, Алып барып, келинчектер алып барып жыйнайт. Силер болсо урасыңар. Ошонун баарына эле көп убакыт кетип калат окшойт деп ойлоп атам да. Кулатып ийсе кайра баштан башташ керек анан. Анысы да бар. Ошо тийебизби, тийбейбизби? Анысы да бар. Жанагынтип мындай кулап калбаш керек болмосун. Жерге кулаш керек. Ким биринчи ошонун баарын кулатып бүтөт, ошол утабы. Жок, аукцион секунда. Аукцион секунда убакыт менен. Бирөө айтат да, анда деген шашпай, тизип шашпай кулатышы мүмкүн да. Менен кетип, чойлуп, мисалы. Бул жакта секундада ойлонот, ошону бат-баттан тизиш керек, бат-баттан уруш керек. 300 болорсун, 300 секундында. 300. 300 болгон. 300 деген мен. Бияк 300 деген. Же көбүрөөк же азыраак. 310 болсун. 310. 350. 350. 295. 295. Рекорд кайнап такшайт. 295, 300, 310, 350. 290. 290. Анда 285. Экөөнүн ортосуна катуу соода башталды. 285, 285, 290, 310, 350. Силер өзгөртөсүңөрбү? 300 коюнчу 5 минут. 300, Анда эме менен калды 295. 95 менен. 295. Джонни 345. Көбүрөөк эле убакыт керек окшойт атам да. 345. Төртөлө да. Астында 4-тө, үстүндө 3-ө, анан 2-ө, анан 1-ө. Ал эң түнө түшсөң үстү булдук деп чыгып калат пирамида. Жок, столдон да бияка кулаш керекпи? Жерге кулаш керек. Баардыгы столдун үстүнө эчтеке калбай, жанагыдай эле. Силердики 300, тарел 300. 300. Жана бактөк болсо 298 салгансың. 295, 295. Ошол секунданын ичинде үй бүлөлөр аткарыш керек. Менин оюмча жеңил эле. Аялдардын тиз бергенине жараша, силердин урганыңарга жараша. Уткан үй бүлө эң аз айткан бактөктүн үй бүлөсү эгерде жеткизбей айтып койсо, булар автоматтык түрдө утат. Бирок эң көп айтып туруп, баарыңар аткара албай келип туруп, анан 350 аткарып койсо, 350 утат. Түшүндүңүздөр, Башталдык кандай? Башып кетсечи. Анда эч ким аткарбай калат, анда эч ким упай албай калат. Баштадык. Жетпей калса. Колчола. Анда эң биринчи Азимдин үй бүлөсүнөн баштайбыз.
Ошентип Азим менен Элизаданын үй бүлөсү бул тапшырманы 350 секундданын ичинде аткарабыз деди. Андыктан эреженин баарын сактамай, эгерде экинчи колуңуз менен жардам берип турган болсоңуз, анда автоматтык түрдө силердин үй бүлө оюндан чыгып кетет. Андан тышкары кулап кете турган болсо, кайра келип, кайра башынан барып алып барып коюш керексиздер. Стартты кайра башынан баштайсыздар. Ошондуктан баардыгын кылдаттык, жакшы эреже менен аткарган жакшы. Даярсыздарбы? Даяр болсоңуздар, анда биринчи айдындар баштайт. 1, 2, башталды. Акырын алып барып тизебиз. Шашпаңыздар. Сиз жолдош бер жакта эле туруп туруңуз. Барбайламайм. Сиз бер жакта эле. Барбайламайм. Мияктан айтып турасыз, олдуңуздан жылбай ушул жерде. Алдыгы сызыктын үстүнө тизесиз. Чөйнө. Үйдө идиш аяктарды сындырбай эле ташыйбы конок келгенде? Ал жагынан кыйын. Тамак ташыганда. Келиндер өзү монтуп тамак ташыганда окумуш ташышат го, патустар менен. Ошондой эле да, э? Идиш аяктарды тизип атканда сындырбай эле тизеби? Жок. Жакшы ал жагынан. Ал жагын айта албайсызбы же? Эки. Шарикти алып келип бересиз. Бисмилlah. Ошол менен старт башталат. Бисмилlah. Тийбейт го я. Beş minut 8 sekund üstüne oldu. 5 minut bize gitken ne kadar? 60. Yok 60. 60'dan 240 bin degen 4 minut oldu ama. 5 minut 30. 350. 5 minut 7 sekund oldu. Telefonunu koyup koysan 350'den 60 kabul koysan. Üç yüzlerin 60 kabul etsin orada. 350'den 60 kabul. 5 minut 80 sıkıntı olur orada. 83. 8 Ya. 5 minuta 300 sıkıntı. Onlarda 50. 5 minut 350. 5 minuta 50 sekunda. 350. 5 minuta 50 sekunda. 5 minuta 50 sekunda. Bu 60, 120, 240 bin degen 40 minut. Şunda 5 minutun 300 sekunda kan da.
Астынан өтеді. Ya kişkinti rakatne. Çok kolay tanıtat koy ya. Hazır. Evet, öttü bir hazır. Көріп не болады екен. Мені бейім тұғай. Сіздерді қинауға қойылды деп шештік. Негізі 5 минут 350 секунда. 5 минут 50 секунда. Негізі. А сіздік олса 6 минут 25 секунда ашып кетті. Ошондон кол чабуулар. Сиз берилген тапшырманы аткара албай калдыңыз силерге каршы убагында. Кийинки үй бүлөгө кезек берип жетебиз. Биз кийинки үй бүлө Джонинин үй бүлөсү. Бул тапшырманы болсо Джони менен Айжандын үй бүлөсү 345 секунданын ичинде аткарабыз деди. Аны болсо чогуу бирге көрөбүз. Даяр болсоңуздар, эрежелердин баарын түшүндүңүздөр, Баштайбыз. 1, 2. Бир колуңду артка кыл. Бат-баттан үйдө шаяктарды сындырбай эле ташыйт да. Сындырбайт. Азырынча сындыра элек. Үйгө конок келгенде жакшы эле ташып алып барабы тамактарды. Төгүйбөй. Төкпөйт. Үстүнө ысык чайды куюбай. Баса бер, Жан. Уверенно. Только руку держи вот синхронно. Эме. Стабильно. Сизде камерага тартабы? Тартат. Стабилизатор жакшы иштейби? Меники өзүм кыймылдап атсам да камерам кыймылдабайт да мындай. Толуктун машинандай да. Жакшы андай болсо. Бири-бирине жакын коюп, бат-баттан жан тизип атканда бат-баттан тизе берсең. Чуть-чуть алыс кой бири-биринен. Бирөөсү бракованный экенби? Поменяй оны, ошону поменяй. Вот вообще убери оны. Жан, быстрее, время идет. Айжандын таш алып барып бергени, Джонинин мергендиги. Айжан алып келип берген топ менен баштамай, биринчи. Топты ала кел, 2 минутта түстүң го, Жан. Бисмилла. Джони дуасын айтып туруп урду. Так. Ну, ё-моё. Ну, Джонни. Ну. Ать. 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 Сезбей атпай.
Bir şarkı men ekini düşürüşünдөй болуп турасың. Жони. Айжан балет етіп тұрсаң, айтып. Слух балей, пожалуйста. Айтып тұрсаң, Джони өйді ылдый оңға солға деп. Давай, Джони, сен қолған келет, мен саған ішінем. Қайсы дуаны айтып отасыз? Қайсы сүрені оқып отасыз дегендей. Джони. Түйбе қойды ғой. Бөтелкөніңді түшіреріңді күттім ай болады қол жа. Джони. Айт. Квартира. Машина. Путевка. Квартира. Машина. Путевка. Квартира. Машина. Путевка. Джони. Уақыт бар, уақыт бар. Айжан, балей. Айжан, қатырақ айт. Сен үнің жетпеді Джониге. Доғышың. Айжан. Ошап тұрылады. Бер. Ешін көт. Жони, ас қалғанда. Түзіре көр. Құла. Жони, азылы уақытың қалды. Sökün alın mı? Çamda bu bitken. Onda ile gel. Johnny, қайна өлі қолды. Сіздердікі 5 минут 45 секундада қылшыңар керек болшы, бірақ 6 минут 44 секунда болып кетті. Болып кетті, Атайын көріп қиналып тұрсын дедігіле, бірақ дағанса қайна өлі қолды. Ал эми 3-чү кезектеги түгөйлөр Тариел жана Чынара. Биз бул тапшырманы 300 секунддун ичинде аткарабыз деди. Азыр чогуу бирге санайбыз. Эрежелерди билдиңиз, бир кол менен жардам бермей жок. 1, 2, башталды. Чынара үйдө тамак кандай ташты? Жакшы эле. Аз байкайбыз. Конок келгенде үстүнө чай төгүп албайт. Жок. Тамак болбойт. Жакшы эле. Стакандарды сындырбайт үйдөн. Бир чаяктар. Жок. Жакшы.
Эптіп эле. Эптіп эле. Аластатам ба? Аяқ түзөшүн сизге ишкерлик азыр. Азыр Чынаранын жумушу керек деп албам карап. Чынаранын жумушу бүтсө, анан сиздин жумуш башталат. Келинчектер, буга чейинкилер байкана баарыңкы убагында эле тиз берди. Күйөөлөрүн колдору иша. Иә. 300 секунд. 5 минут. 5 минут. Аялдары тапшырманы аткарып, күйөөлөр аткара албады. Биякта Джони менен Азим. Эми кезек сизде. Дая туруңуз. Мындан аркысын тоскоол болбойн. Акырын десеңиз, шашпай. Топталып келип беребиз. Эми тарелди байкайлы. Сызыктан өтмөй жок тарелди, өзүң байкап. О, тарелдик октойлуу жатып кичкен. Ай. Вакыт бар дагы. Вакыт келен. Чынара сүйлөп туруңуз. Үндү сыртка чабып. Тарел. Вакыт бар, жакшы. Канча? 2 минуттай вакытың бар, 2 минут. Аз қалды. Дениядан ашқан жоқпын. Чынара? Айтып тұр. Чынара, айтып тұр. Бар уақыты. Розу үйдерші. Bir tise. Мына. Var, 1 minut var daha. İyi. 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 30 sekunda.
Ашып кетсе тоқтата берейін. Үш жүз секунда бұл 5 минут болған. Біз 6 минутқа чейін алып бардық. Шын-шынына келгенде 2 минут 30 секунда қалғанда бірлетте теге бір банка қалған болчу. 2,5 минутта бір банкамен алыштыңар, тилекке каршы. Ай. Ал эми ушул эле тапшырманы Бактыбек менен Алтынайдын үй бүлөсү биз 295 секунданын ичинде аткарабыз дедик. Кереженин баарын жакшылап түшүнүп алдыңыздар, даяр болсоңуздар баштайлы. 1, 2. Үйдө ил-шаякты кандай ташыйт экен ары бери? Азырынча жакшыбыз, сонбуз. Ил-шаяк сындыра элек. Коноктор үстүнө тамактап элек. Жок. Үйдө үчөөбүз элебиз да анан. Буга чейинкилердин аялдарын баары эле жакшы тизип берди. Аялдарда кемчилик жок. Күйөөлөрдөн касак кетип атат. Үчөөнүн көзүнөн касак кетип. Эми акыркы үмүт сизде калды. Сиздики кандай болот? Сиздики кол кандай, түзөлөбү? Билбейм, кичинекейибизде бир да чымчак ат өлтүргөн эмесмин ракатка менен. Мындай таш менен бирөөнүн лампочкасын чагып качып дегенде. Жок, андай жок болчу. Жакшы бала сыяктуу болчу да. Жакшы бала сыяктуу. Эки. Тиги мага минут калсын да. Акыркы бир эле бөтөлкөсү калды окшойт. Bir bötölkön жакшы тизип берсе эле болду, эң негизгиси. Бисмиллахиррахманиррахим. Үмүттү эч качан үзбөш керек. Вакыт кенен 3 минут бар. Тияктан оңой көрүнгөн жаман кийин турбай. Вакыт бар. Мына келатат окшошуп. Жакшы. Да 1 минут убактыңар калды.
Уақыт бар. Үміт бар. Уақыт бар. Давай, Бақтыбек. Жоқ дегенде сен иліп кет бір ұпайды. Бақтыбек, давай, уақытың бар, аз қалды. Еми? Ай, Бақтыбек, қарашы. 5 секунд жетпей қалды, 5 секунд. 5 секунд, ашып кетті. 4.45, 4.55-те бітіш керек болчу. Сенки 5 минут болып кетті. Бәлкім тиіп түшіп бана пауза басқыша 5 секунд өтті. Ай. Тілекке қаршы бұл ойында мырзалар келіншектерге баға бергенсіздер, бирок келіншектер убагында тизип берди. Кемчилик бар, эркектерде болуп калды, бизде болуп калды. Үйгө барганда токмок жейсиңби? Аялдар өз ишин жакшы аткарды. Качактын бар мырзаларда болуп калбадыбы? Силер убагында тие албай, убагында жеткизе албай, кыйшак болуп калдыңар. Эми азыр кайрадан аукциондон кылабыз. Эми мунусунда аялдар мүмкүнчүлүктүн барын аялдарга берели. Силер жөн эле бага коюп берип койгула. Бұл жақта тұрған шариктер көріп отырсыңар. 15 дротиктен ылдый аукцион башталат, саудалашуу. Саудалашканда эңирээк жакшылап, өзүңөр бага беришиңер керек. Бириңердин багаңарды бириңер басмай жок. Тескеринче же өйдө же ылдый бага бериш керек. Анан эске алыш керек. Эң 5 дротик болуп калса, 5 дротик менен да тийип калыш өтө кыйын. Аны да эске алгыла. Кыскасы эң аз дротик менен 5 шарикти ким жарса, 5 шарикти канча дротик менен жараласа, аукцион ошондо 15тен ылдый башталат. 5 шарикти, канча? Келинчектер 5 шарикти канча дротик менен жаралат? 7. Обязательно 5ти жарыш керек. Обязательно 5ти жарыш керек. 5 15. 15тен ылдый кетет. Сиздики 15 дротик менен, Сиздики 7 дротик. 8. 8. 6. 6. Жакшылап ойлонгула. 6 дротик менен тийбей да калышы мүмкүн. Мен 7 ойдан қалдым. 7 ойдан қалдар. 7 ойдан. Тияқтан атат, Тияқта сызықтан атат да? 15. 15 бойынша да. Өткөндө бирок 15. Өткөндө бирок 5 шарды 5 дротик менен атып койгон, Мен атты. Ким атты эле ал? Кимди билесиз? Биз менен ойногондордон. Силерге 7 дротик жетиштүү дедиңер, Силердики ошо менен 15 эле боло берсин. 15 эле боло берсин. 8. Ушунчалык кыйшакпы келинчек? Жок, эми кичине көбүрөөк шанс болот да. Бирок көбүрөөк шанс болгону менен буларга утулуп калыш шансы да көбүрөөк. Буларда шанс азыраак болот бирок. Бирок 7 менен жарып коюңузбу? Эми ал буйрукта. Макул. Буйрук. Канча болду? 15, 7, 8. 8, 6. 6. Болду, өзгөртмө жок, Силер канча болду? 8. Мен 10 кылып коюн анда. Андайдын айырмасы эмне? Баары артылып 15 шанс сага жакшы болот. Көбүрөөк. Сен булар бизден ашпагандан кийин 15 шарик. Бирок бул айта берет. Мында бой бар. Туура айтат экен. Ошенбеш керек болот. Кимдики 10 болду, анан 8. Жок, 10 болгон жок. 7, 8, 6. Даже 7, 8, 6. 6, 7, 8. 15. 8 бияк. 15. 15те 5ти жарсын. Ой кандай? Ошол эле ойдо. 7 эле боюнча калды. Силердики? 8. 8 боюнча калды. 6. 6 боюнча калды. Ошо менен Бактыбектер 6. Эзда. 5. Тариелдер 7. 7. 8. О. Сен уже калаганды көрсөң болот 15ке чейин. 8. 8, Азим 8. Джони 15. 15. Наржак уже бар смысл жок экен 15 деп. 14 койсоң деле шансы болушу да. Мен жылбайм да в любом случае. Болдубу? Эсең калдыбы? Содалашыңар бүттүбү? Кеттик башталык. Ойлонуп атат.
Бол берсинби? Эң аз, эң көп Жониден баштайбыз анда. Ошентип, бул оюнда айымдарга коюлган көөлөрдүн баалары, ставкалары коюлду. Эң аз дротик менен кимдин аялы 5 шарик жарат деген баа коюлган. Бирок бул оюнда Жони менен Айжандын үй бүлөсү биз 15 менен шашпай эле жарабыз дедиңиздер. Азыр чогуу санайлы 15 дротик, 5 шарикти Айжан жарыш керек. 1, 2, башталды. Жақсы айлып қалды. Жаңа қатырақ. Көрдім, тебе қалып отыр. 3 кетті. 1 шарик бар. Выше. 2 шарик бар. 3 шарик бар. 2 жарып қоямын. 4 шарик бар. Жан, дай бір жарып қой. 3 шарик қалды. Жан, не так высоко? Ақырғы 5 шарик қалды, жақсылап жарабыз. 5 шарик. 12 екен да? 15 дротик деген біз, бирок 12 дротик менен 5 шарик жарды. Тура эле кол чабалар. Кийинки түгөйлөрдүн кезеги келип отурат. Азим менен Элзаданын үй бүлөсү 8 дротик менен 5 шарикти жарабыз деп кыялданып турушат. Азыр ошону баарыбыз чогуу бирге көбөй болобуз, чогуу санайбыз. 1, 2, башталды. Шашпайлы. 1 шарик бар. 2 шарик бар. 3 шарик бар. 4 шарик бар. Ай-яй-яй-яй. Тилекке каршы 8 дротик менен 4 шарикти жарып калдыңыздар. Тилекке каршы коюлган максат ишке ашпай калды. Кийинки үй бүлөлөрдү күтөбүз. 3-чү түгөйлөр келип тизилип даяр болуп калды. Биз 7 дротик менен 5 шарикти жарабыз деп Тариел жана Чынара Турат даяр болуп. Даярсыздарбы? Чогуу бирге санайбыз. 1, 2. 1 шарик. Бүттү. 2 шарик. 3 шарик. Бүттү. Ай-яй-яй. Тилекке каршы бул үй бүлөдөгү шашып кетти окшойт. 3 эле шарик жарганга жетишти. Бактыбектердин үй бүлөсү болсо биз 5 шарикти 6 гана дротик менен эле жарып коебуз деп сөз беришти. Азыркы учурда Бактыбектердин үй бүлөсүнө баарыбыз чогуу күбө бололу. 1, 2. 1 шарик. Анчалык эмес. Болду, ырытпала. Болду. Тилекке каршы булардын дротиктери шамалга учуп кетти да. Кол чабуулар болсун. Куттуктайм. Ошентип 4 оюндун жыйынтыгы боюнча 1 оюнда баардыгы тең упай албай калган. Ал эми 3 оюнда болсо 1 оюнда Тариел отурат. 1 оюнда Жони, 1 оюнда Бактыбек келип кетти дагы. Тилекке каршы Азимдердин үй бүлөсү упай албай калдыңар. Эми Куттуу үйдөн кур чыкпай, сиздердин үй бүлөңүздөр менен айла жок коштошобуз, бирок ошентсе дагы биздин Куттуу үйдөн кур чыкпай, Тойбоз компаниясынын адал азыктары менен сиздер менен бөлүшүп коелу. Ушу менен үйгө барып чай ичип, маанайды көңүлдү көтөрүп коюңуздар. Эми бул оюн экен, капа болбой, таарынбай үйгө кетиңиздер демекчибиз. Капачылык жокпу? Жок. Макул анда. Эмкиде 2-нчи сондо жакшылап даярданып келиңиздер. Күтөбүз, Кол чабуулар болсун. Ошентип 5-нчи оюнга кезек келип жетти. Бул 5-нчи оюнда 3 үй бүлө тең финалга чыгып отурушат. Азыр 3-өөнүн ичинен 1 үй бүлөнү ыргытабыз. 60 секунданын ичинде азыр артта турган айымдардын ар бирине 21ден обуруч берилди. Ушул 21 обуручту 60 секунданын ичинде күйөөлөрүңөрдүн мойнуна киргизе ыргытышыңар керек. Бирок эгерде 60 секунданын ичинде эң акыркы кайсыл айым ыргытып калса, акыркы болуп ыргытып калса, ошол айым утулат. Жана андан тышкары, эгерде 60 секунданын ичинде жетип калсаңар, баарыңар бирдей ыргытып. Анан санайбыз. Кимдин күйөөсүнүн ичине көбүрөөк обуруч салынды.
ошого жараша дагы бул жактан да эсеп болот, бул жактан да эсеп болот. Түшүндүңүздөр да оюндун шартын. 60 секундага жеткизбей бардык обручтарды ыргытканга жетишиңер керек. Жана ошондой эле 60 секунддун ичинде, күйөөлөрдүн ичинде мойнуна иле ыргытканга аракет кылыш керек. Эң акыркы айым, акыркы обручту 60 секунддан ашар ыргытса, ошол айым утулат. Түшүндүңүздөр да? Ышкырык беребиз. Дайырбызбы? Анан биякта да санаш керек да канча попадает. Биякта да санайбыз. Бияктан эртерээк ыргытыш керек, бияктан болсо санаш керек. 21 обруч. Түшүндүңүздөр? 21 обруч. Дайырбызбы? 1, 2. Жан, повыше. Жан, ты куда бросаешь? Повыше, повыше. Повыше, повыше. Жөн чыкмай жок. Кечи. Главный точно ыргыткыла, шашпагыла. Бирок 60 секунддан ашып кетпегиле деген да сөз да. Жетпей алды. Шашпай, акыры. Шаш, катыраак. Повыше. Ага. 20 секунд калды, давай. Не туда. Шашпай, бирден, экиден. Жан тос. Шашпа. 7 секунд калды, давай, быстрее. Бросай. Бул батпат тияк. Калды. Мен бүттүм. Убакыт бүтүп калдыбы? Ооба, убакыт бүтүп калды. Акыркы болуп сиз калып калдыңыз. Колуңузда 2 шарик калып калбады. Эрежени түшүнгөнсүңөр да? Ооба. Акыркы болуп ыргытпаш керек айымдардан. Акыркы болуп ыргыткан айым утулат. Бирок андан тышкары биз азыр обручтарды санайбыз. Эң биринчи Артында бир алып калды. Иә. Артында бир алып калды. Чаргылага. Биринчи Джонникин санайлы. Чыгарайбы? Чыгарсаң болот. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 Johnny. 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Тилекке каршы бул оюнда биз Тарел менен Чынара менен коштошко туура келди. Кол чабуулар болсун. Мына ошентип тилекке каршы бул оюнда дагы бир үй бүлө менен коштошууга туура келди. Бирок ошентсе дагы куттуу үйдөн кур чыкпай биздин Тойбос компаниясынан адал азыктарын алып үйгө барып чай ичип көңүлдү көтөрүп коюңуздар. Эми бул оюн экен. Канча дагы насип деп коет. Ошондуктан тармай кетиңиздер. Бирок аябай жакшы аракет кылдыңыздар. Чынара капаланбаңыз. Аябай жакшы аракет кылдыңыздар. Силерге ыраазычылык билдиребиз. Кол чабуулар. Ошентип финалдык таймашка келип жеттик. Бактыбек менен Джонинин үй бүлөсү бетме тирешип калды. 5 оюн болот. 5 оюндун ичинде кайсыл үй бүлө көбүрөөк упай топтосо, ошол үй бүлө автоматтык түрдө финалда 1-чи орунга көрүшөт. Утулган үй бүлө 2-чи орунга көрүшөт. Түшүндүңүздөр да? Карама каршы согобуз. Сиздер көктү согосуздар, сиздер болсо кызылды согосуздар. Даярсыздарбы? Даярбыз. Даяр болсоңуздар, чогуу бирге баштайбыз. Биринчи мырзалар коюп тургула. Мен да чыгаргандан кийин баштайбыз. 1, 2.
canım. Давай, ödürük. Екі қалды. Давай. Can, Надежда сенде. Ödürük. Молодец. Давай. Siz қиынсыз. Молодец. Düzdеп қой, жаным қолыңды. Düzdеп. Келіншектер қатырақ қоштап тұрғыла, қолдап тұрғыла, айтып тұрғыла. Молодец. И ушындай да жанағыдай жаным. Молодец. Келтат. Келтат. Ох, білейін жаным. Келтат жаным. Леня жаным. Сильнее, видишь, ты себя чуть-чуть. Қана, қайсыл үлгілі? Бақтыбектер бе, же Джонилер бе? Давай, давай, давай. Bir ұпай. Джонилер ұтылып, Бақтыбектер bir ұпай үліп кетті. Азыр екінші ойында Айымдар таймашады. Екінші ойында Айжан жана Алтынай таймашады. Дайырсыздар бу? 1, 2. Теkin ikna var. Bir koluna kaç. Bediregen. Үйлері қатырақ айтып тұрыңыздар. Қолдап тұрыңыздар. Давай! Şene bir tane. Молодец. Сейчас пойдем. Есть. Şimdi kolaylar. Hop. Сконцентрированно, шашпа. Молодец. Молодец. Айжан менен Алтынай атуу тіреш болып жатады. Повыше. Ой. Что, шашпа? Шашпа. Ой. Мында оқосыншы. İyi, hoş olsun. İyi, молодец. Кетті біреу қалды. Қатырақ шапшы. İyi, şашпа. Çay. İyi. Бұл дейі. Ай, молодец. Блин. Шашпа. Паниковый давай. Чуть-чуть осталось. Есть шанс. Buyruq. Давай, один отпусти. Түйшілі жаңғылекеде яқы мұғырышын. Просто қолым ай-ой ұрып жатты. Ол жолдан ең бізге көтөр азыр. Есеп азырынча 2-0. Бирок дагы мүмкүнчүлүк бар. Ошондон жакшылап аракет кылабыз. Ошентип есеп 2-0. Дагы мүмкүнчүлүк бар. 2 жолду утсаңыздар катар менен анда теңдилесиздер. Бирок азыр дагы бир жолу Бактыбектер утуп алса, анда ушуну менен автоматтык түрдө булар чемпион болушат. Даярсыздарбы? Даярбыз. 1, 2. Жан сүйреткөн жоқсыз. Опа, жан десе молодец. Давай, жан. Түздеп қой. Ал бері. Молодец. Жақындап келді. Жақындап. Молодец. Good job. Давай. Молодец. Молодец. Да, түздеп қойшы. Жан, тияқта бір өлі қалды. Жан, давай. Өкөңөрдүк ас эле калды. Блин, жан. Ас қалды. Түзді. Аз калды. Аз чечүүчү учур. Же 3-0, же 2-1. Давай, жан. Молодец. Давай. Hareket kılağız. Az ele vaqt kaldı. Бұл жақтан азыр. Тиізесің, жан, мен шыны саған.
ошентип финалдык таймашта автоматтык түрдө 3-0 эсеби менен Бактыбектердин үй бүлөсү финалга жолдомо алышты. Кол чабуулар. Ошентип финалдык беттеште Кудай буйруса Бактыбектердин үй бүлөсү үй үчүн күрөшөсүздөр, ал эми Жонинин үй бүлөсү автоунаа үчүн күрөшөсүздөр. Бул дагы жаман эмес, ошондуктан жакшылап аракет кылыңыздар. Ал эми бизге үйдү белек кылып берип жаткан, автоунааны белек кылып берип жаткан жана ошондой эле көптөгөн кызыктуу белектерди белек кылып жаткан Кут курулуш компаниясына, башкы демөөрчү Кут курулуш компанияга ыраазычылык билдиребиз жана ошондой эле Адал азык менен Тойбоз компаниясы дагы биздин келген меймандардын курсактарын тойгузуп жатканга Тойбоз компаниясына дагы ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Куттуу үйдөн курчукпай, азыркы учурда биздин эки үй бүлөгө Тойбоз компаниясынын ушундай адал азыктарын тапшырабыз. Жана жалпы биздин көрүүчүлөрдүн кол чабуулары менен финалдык беттешке көрүшкөнгө чейин сак саламат болуңуздар. Куттуктайбыз.